Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу мекендештер, кандайсыздар? Жакшы эс алып туруңуздарбы? Кезекте биз чыгарышыбызды баштайбыз. Бул биринчи бөлүк немец унаалары, сектор 5теги унааларды көрсөтүүнү улантып жатабыз. Каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыздар. Сиздер Бишкек кабар YouTube каналын көрүп жатасыздар, туугандар. Мен мына ушул 34төн баштайын. Кара түстөгү 34-кузов BMW Жакшабалда 91-жылкы, көлөмү 2, коробкасы механика, 220 миң сом дейт. Дөңгөлөктөрү кышкы. Абалы жакшы. Подписация баскычын басып, каналга жазылганды унутпаңыздар, туугандар. Бул жерде Жакшабалда жашыл төстө Golf 3 96-жылкы 1.8 моно $3,5 миң сатып жатыр. Без вложения дейт. Дөңгөлөктөр азыр жайык экен. Эшиги дагы жабык. Эшиги жабык коюп тур азыр. Андан кийин биз бияктан Mercedes 210 универсалды көрсөтөйүн. Дөңгөлөктөрү жайкы, жылы 2001, 3.2 мотору Сидай. Баасы $5,550 дейт. Дөңгөлөктөрү дагы жакшы экен. Салонун ачып көрүп коелу. Коробкасы автомат. Отуруштары кожа. 3.2 Сидай. Ош Бишкекке издеген таксилер катталуучуларыбыз болсо керек. Биякта Audi S4, дөңгөлөктөрү кышкы. Эшиги жабык экен. Дөңгөлөктөрү жайкы. Жылы 91-жылкы, 2.3, 200 миң сом дейт. Бунун ээси азыр жок болуп атат. Номерин алыш керек эле. Андан кийин биякта ошо Passat B4 универсал көрсөтөйүн. 94-жылкы, 1.8 моно, механика, 350 миң километр жүргөн. Баасы $4,700 сатып жатыр. Азыр ачып көрөлү, ээси биякта экен. Стеклоподъемниктер электрический экен. Арты дагы ошондой. Коробка механика 5 ступка. Пробег 353 миң километр жүргөн. Кузуунда абалы мындай сызылган жерлери жок экен, туугандар. Абалы жакшыроо. Андан кийинки буякта Golf 3 91 1.8 200 миң сом дейт. Байланыш номери бар, дөңгөлөктөрү бүт кышкы. Mercedes 211. Мына ушул жерде бир аз машина тийип кеткен жери бар экен. Дөңгөлөктөрү кышкы, состояниясы жакшы экен. Эртең менен базарга келип, суукта, музда букташып атат экен. 2005, көлөмү 3, автомат, баасы $7,5 миң. $7,5 миң. Кезекте кийинки японец автоунасы дагы биякта бар экен. Mazda Primesi 2004 1.8 автомат, $4,200. 183 миң километр жүрүптүр. Азыр эшиги жабык. Эшигин жабып коюптур азыр. Биякта универсал Mercedes 124 90-жылкы чыккан, 2.3 механика, $2,200 дейт. Эң артындагы номери ошол 10 26 75 деген номерде турат. Канча болот Mercedes болушу? 2. Болушу $2,000. $2,000 болот дейт. Audi A6 дөңгөлөктөрү жайкы, жылы 95, 2.6 механика, 245 миң сом. Мини торг дейт. Артынан өтүп көрөлү. Андан кийин биякта ошо Жакшабалда Vento күмүш түстө. Азыр салонун ачып көрөлүчү.
140 000 километр жүрүптүр. Дөңгөлөктөрү артыңкы дөңгөлөгү азыр жайык экен, калганы кышкы 96-1.8 механика 140 000 километр жүрүптүр. Мотору. Биякта дагы бир Audi A6 автоунаасы 94-жылкы 2.6 баасы $4700 дейт. $4700. Абалы жакшы. Андан кийин ушул Audi A4 көрсөтүп кетейин. 1.6 объемдо, күмүш түстө. Дөңгөлөктөрү өтө жакшы экен. Кышкы коробкасы механикада. Механика. Жылы 95, 1.6. Баасы $4300. Админ бар экен универсалга. Номерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Транзит номерде Passat B4 Россиядан келиптир, учеттен чыгарып. 96-жылкы 1.8 моно 180 000 сом дейт. Дөңгөлөктөр азыр жайкы, артыңкы эки дөңгөлөгү кышкы. Абалы мына өзүңүздөр көрүп тургандай көзү пока жакшы экен. Россиядан келген болсо дагы. Ondan keyin bu жерде Opel Astra N автоунаасы 2009-жылкы 1.6 бензин, коробка механика. Баасы $3700 дейт. Өтө стеклоподъемниктер электрический, пробег бияктан да көрсөтүлөт, 288 000 километрди көрсөтүп жатат. Отуруштары жакшы, коробка механика, 5 ступка. Ford Fox 2002-жылкы 1.8 бензин плюс газ, коробкасы механика, баасы $3300 сурап жатыр. Дөңгөлөктөрү кышкы. Эси ошо кече алып кирип койгондон бери бүгүн базарга чыга эле окшойт. Бир аз чаң баскан бойдо турат. Дөңгөлөктөрү кышкы. Ondan keyin bu жерде Mazda 6 универсал, кара түстө. Дөңгөлөктөрү жайкы. 2004-жылкы көлөмү 2 автомат $4500. Байланыш номери бар. Стеклоподъемниктер бүт электрический. Подогрев есть, да? Подогрев бар экен. Коробкасы автомат, состояниясы жакшы. Кожа, көрүп турганыңыздардай. Кейинки бияктан автоуна Audi A6 автоунаасы 2.6 объемдо өтө жакшы экен. Дөңгөлөктөрү да кышкы. Артынан да бир өтүп көрөлүчү. Audi A6 автоунаасындагы өтө любительдер көп болушу керек. 6 цилиндр, 2.6 объемдо. Азыр bunun жанында биякта дагы бир Audi A6 бар экен. Азыр ага чейин мен мындан жакшысын көрсөтөйүн. Андан кийин биякта дагы бир Audi A6 автоунаасы, биякта соода болуп, элдер өтө көрүп, чогулуп алып көрүп аткан учур экен. Жылы 96, 2.6. Баасы $4800 дейт. Коробкасы механика, байланыш номери бар. Дөңгөлөктөрү азыр кышкы экен. Азыр ачып салып көрүп коелу. Стеклоподъемниктер электрический экен. Отуруштары эки чети кожа, ортолору обычный трапчный, коробкасы механика 5 ступка, пробег 333 000 километр жүрүптүр. Артыңкы дөңгөлөктөрү дагы өтө жакшы экен. Азыр каралар келип өтө көрүп сүйлөшүп аткан учуру. Кийинки автоунааны көрсөтүп аталы, биякта 124 Mercedes 92-жылкы 2 объем механика $3500 дейт. Байланыш номери бар. Дөңгөлөктөрү жайкы. Бир салон көрөлү, коробкасы механика. Пробег 380
81 000 kilometr жүргөптүр. Кузов жакшы экен. Эки объем Mercedes 124 издеген катталуучуларыбыздын саны өтө көп болушу керек. Андан кийин дагы бир 124 турат, буякта тургандар ушундай көрсөтүп кетейин. Дөңгөлөктөрү кышкы 86-26 коробкасы автомат, срочно дейт, 140 000 сом дейт, айтылышмасы. Подогрев жок экен, документ жакшы экен. Силердики экен? Канча болот экен болушу? 120 000 сом дейт. Дагы бир арзан баада Mercedes чыкты деп койсок болот. Негизи салыштырып көрөсүздөр, состояниясы дагы жакшы экен. Дөңгөлөктөрү кыштан ойлонбой чыкса болчудай 120 000 сомго беребиз дейт. Андан кийин Audi B4 жылы 92, көлөмү 2 механика 170 000 сом дейт. Байланыш номери ушул номерге чаласыздар дагы. Азыр эшиги жабык экен. Эшиги жабык. Кийинки биякта тургандар азыр аралаш кылып тартайын сиздерге кызыктуу болуш үчүн. Бул жерде Mercedes 210. Audi'ni тартып кетейинчи. Audi S4 91 2.3 коробкасы автомат, $3800. Дөңгөлөктөрү кышкы. Стеклоподъемниктер электрический экен. Анан дагы мына коробкасы автомат Audi S4 издегендер болсо 334 000 километрди көрсөтүп жатат. Кузовунда жумушу жок. Жакшы абалда. Андан кийин бул жерде Mercedes 2.2 объемдо 210. Бишкек кабар YouTube каналы. Жылы 2000, көлөмү 2.2, сидай коробкасы автомат, расход 4-тен 8ге чейин дейт. $4700. Байланыш номери бар, чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Биз бул жердеги Mazda пирмесин көрсөтүп кетейинчи. Дагы бир Mazda пирмеси 2003, көлөмү 2, коробкасы механика, дизель экен. Көк түстө. Бир аз жумушу бар дейт. 220 000 сом. 220 000 сом. Passat универсал күмүш түстө. Коробкасы автомат 2003, 2 объем, $4500. Пробег оригинал дейт. Passat B5 Plus рестайлинг 2003. Салонду көрөлү. Пробег канча болуп калды? 278 000 километр жүрүптүр. Стеклоподъемниктери электрический экен. Жакшы. Мунун артында дагы бир жакшы абалда Audi S4. Охо. Бул состояниясы жакшы экен. Түсү кара түстө. Азыр салонду ачып көрөлү. Audi S4. Bunun бирок маалымат кагазы жок экен, орустук экен. Бул чыгарышты жыйныктай берели туугандар. Кийинки чыгарышта көрүшөбүз. Лайк басып, колдоп туруңуздар.